Саламатсыздарбы биздин ЧАЛКАН МЕДИА каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов тажик тараптын бул биздин жер дегени кайдан чыкканын айтты. Учурда депутаттар кыргыз-тажик чек арасында жакында болгон жаңжал боюнча өкмөттүн маалыматын жабык эшик артында угуп жатат. Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов жабык эшик артында каралган чек ара маселесин талкуулоо учурунда кандай көйгөйлөр көтөрүлгөнүнө кыскача токтолду. Учурда депутаттар кыргыз-тажик чек арасында жакында болгон жаңжал боюнча өкмөттүн маалыматын жабык эшик артында угуп жатат. Эки мамлекеттин ортосундагы келишимдердин аткарылышы боюнча маселелер курч экен. Анын объективдүү жана субъективдүү жактары бар. Көп маселе ошол максат айылынан тажик жарандары 50-гө жакын үйдү сатып алып, 3-4 жылдан кийин бул биздин жер деп доомат коюп жатканынан чыгып жатыптыр, деди Шыкмаматов. Ал ошондой эле Кыргызстанда чек ара маселелери конституция боюнча өкмөткө жүктөлсө, Тажикстанда чек ара маселелеринин баары президенттин колунда экенине токтолду. Депутат андан сырткары чек арада аткезчилик көйгөйү, мамлекеттик органдардын үй мүлкүн, документтерди Кыргызстан тарапка эмес, Тажикстан тарапка каттаткан учурлар бар экенин айтты. Айтор өкмөттүн чече турчу маселелери, жагдайлары абдан көп экен, деди эл өкүлү. Алмамбет Шыкмаматов журналисттердин тажик тарап кандай талаптарды коюп жатыптыр деген суроосуна азыр талкуу болуп жатканын, ал аяктагандан кийин биле турганын кошумчалады. Тарыхты өзгөрткөн Айсулуу Тыныбекова, кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова ушул күндөрү Казакстан Нур-Султан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыгып, жайкы Олимп оюндарына жолдомо алды. Тыныбекова 19-сентябрда кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 62 килограммга чейинки салмакта килемге чыгып, 4 беттеште жеңишке жетти. Айсулуу Тыныбекова эми финалда болгариялык Тайбе Мустафа Юсейн менен күрөшөт. Финалдык таймаштар эртең 20-сентябрда кечки саат 18:00 башталат. Жарым финалда беттеште Айсулуу Тыныбекова Түндүк Кореялык Жон Симримди 7-0 эсебинде жеңип алды. Тыныбекова күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыккан алгачкы кыргызстандык балбан кыз. Жаныбек Бапышев менен Калысбек Сейитбеков СИЗОдон токмоктолду. Жалкичи районунда 3 адамды мыкаачылык менен сабады делген бир туугандар Жаныбек Бапышев менен Калысбек Сейитбековдор СИЗО бирден уур токмокко алынды. Мындай маалыматты жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын маалымат кызматы таратты. Бүгүн бир туугандарды Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна алып келишип, текшерүүдөн өткөртүшкөн. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын билдирмесине караганда мушташ болжолдуу түрдө 18-19 караган түнү болгон. Текшерүүдөн соң алар номер 47 колониясына жеткирилди делет маалыматта. Экс-депутат Бакыт Керимбеков Текебаевдин хоббиси интрига экендигин мага өзү айткан. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин бир гана хоббиси бар. Ал тууралуу мага Өмүрбек Чиркешевич өзү айткан, дейт экс-депутат Пауэрлифтинг федерациясынын президенти Бакыт Керимбеков ВБ редакциясына маек куруп жатып. Анын айтымында спорт чебери катары ал убагында ар кандай спорттук иш-чара, мелдештерди уюштуруп жүргөн. Ал убакта мен депутат элем. Бир күнү мен ал адамдан сиздин хоббиңиз барбы? Мисалы кимдир бирөөнө балык улоо, башкасына дагы бир нерсе жагат десем, Бакыт менин хоббим жок, мен интригантмын, мына ошол менин хоббим деп жооп берген, дейт Керимбеков. Ал эми Өмүрбек Чиркешевич ал сөздөн тана турган болсо, анда мен анын көзүнө тикке карап тастыктап бере алам, дейт экс-депутат.